Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тема архивдөөчү программалар же болбосо архиваторлор. Бүгүнкү сабактын максаты бул архиватор же болбосо архивдөөчү программалар жөнүндө түшүнүк аласыңар жана архивдөөчү программалардын аткарган функцияларын окуп үйрөнөсүңөр. Ошол эле учурда архивдөөчү программалардын артыкчылыктары жана кемчиликтерин окуп үйрөнө аласыңар. Жаңы темага киришүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында бул жерде суроолор түзүлдү. Мурдагы өткөн темабыз боюнча, мурдагы сабакта биз компьютердик вирустар деген тема өткөнбүз. Ошол тема боюнча бул жерде суроолор түзүлдү. Баарыбыз ушул суроолорго ар бир окуучу жооп бергенге аракет кылсын. Эгер эстей албаса, конспект ачып, ичиден жооп таап бериши керек. Анда бүгүнкү теманын планы. Бүгүнкү теманын планы бул биринчи архивдөөчү программа жөнүндө түшүнөк. Программа деген эмне? Экинчи архивдөөчү программалардын түрлөрү жана үчүнчү популярдуу архиваторлор же болбосо архивдөөчү программалар. Төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана бүгүнкү темада колдонулуучу түйүндүү түшүнүктөр бул жерде берилген. Анда биринчи план архивдөөчү программа деген эмне? Архивдөөчү программа деген түшүнүктү берилүүдөн мурда өзү архивдөө деген эмне? Архивдөө деген бул белгиленген файлдарды, бир топ файлдарды кысуу технологиясын колдонуп же колдонбой архивдик файлга жайгаштыруу процесси болуп эсептелинет. Биз архив деген сөздү билебиз. Архив деген сөз бул мисалы мекемелерде эскирген маалыматтарды бул архивге сактайт, архивге сакталат. Бул архивдөө деген бул ошол демек бул бир топ файлдарды кысуу же болбосо кыспай эле архивдик файлга жайгаштыруу процесси. Бул архивдөө болуп эсептелинет экен. Эми архивдөөчү программа деген эме же болбосо архиватор деген бул ташууга жана сактоого ыңгайлуу болуш үчүн бир же бир нече файлдарды бирдиктүү архивдик файлга айландырууга арналган утилит программа болуп эсептелинет. Биз программалык камсыздоо деген теманы өткөнүбүздө сервистик же болбосо утилит программалар деп өткөнбүз. Утилит программалар булар кызмат көрсөтүүчү программалар болуп эсептелинет. Ошол утилит архивдөөчү программа дагы ошол утилит программанын бир түрү болуп эсептелинет экен. Демек, бул архивдөөчү программанын максаты эмне экен? Бул ташууга ыңгайлуу болуш үчүн жана сактоого ыңгайлуу болуш үчүн архивдик файлга айландыруу керектелет экен. Аны утилит программа, архивдөөчү программа ишке ашырат экен. Анда архивдөө бул жөнөкөй архиваторлордо файлдарды бириктирүү аркылуу бул жерде эч кандай кысуу жүргүзүлбөйт. Мында болгону файлдарды бир архивдик файлга бириктирүү аркылуу жана экинчи болсо файлдын көлөмүн азайтуу максатында маалыматтарды кысуу аркылуу жүргүзүлөт экен. Демек, эки жол менен жүргүзүлөт экен архивдөө. Биринчи бул эч кандай кысуу менен эмес, болгону файлдарды бир архивдик файлга топтоо аркылуу, экинчи болсо көлөмдү азайтуу максатында маалыматтарды кысуу аркылуу жүргүзүлөт экен. Биринчи план түшүнүктүү болдубу? Анда түшүнүктүү болгон болсо, эми карагыла. Бул жерде ошол архиваторлордун же болбосо архивдөөчү программалардын артыкчылыктары бул эстин көлөмүн үнөмдөп берет бизге. Бул маалыматтардын кысуу аркылуу эстин көлөмүн үнөмдөп берет бизге. Жана маалыматтардын бир бүтүн болуп сакталышын камсыз кылып берет. Бул артыкчылыктар болуп эсептелет. Маалыматтардын бир бүтүн катары бир файл, архивдик файлдын ичинде сакталышын камсыз кылып берет. Ал эми кемчиликтери болсо, маалыматтарды кысканда, кысуу технологиясы аркылуу архивдөө жүргүзүлгөндө, бул кээ бир маалыматтардын жоголуп кетүү коркунучу бар. Экинчи план бул архивдөөчү программалардын түрлөрү. Архивдөөчү программалардын түрлөрүн 3 топко бөлөбүз. Бул файлдык архиваторлор, программалык архиваторлор жана дисктик архиваторлор. Файлдык архиваторлор деген бул бир же бир нече файлдарды бир архивдик файлга бириктирүүчү архиваторлор болуп эсептелинет. Ал файлдарды архивдик файлдардын ичинде болгон
учурда колдонуу мүмкүн эмес. Аны колдоно билишиң үчүн кайра архивди файлдан чыгарып өз калыбына келтирүү керек. Экинчи программалык архиваторлор. Программалык архиваторлор бул программаларды жүктөөдө Exe типиндеги жүктөө башталганда өз алдынча файлдарды топтоп, оперативдик эске жүктөп, иштеп баштоого мүмкүндүк берүүчү архиваторлор болуп эсептелинет. Эгерде кимде-ким силер эгерде программа интернеттен программа жүктөгөнүңөрдө же болбосо скачать эткениңерде бул ошол көбүнчөсүн программалар бул архивдик түрдө болот. Ал Exe типинде болот. Exe типинде. Ал Exe типиндеги файл бул өз алдынча файлдарды оперативдик эске жүктөп, автоматтык түрдө иштеп баштоого мүмкүндүк берүүчү архиваторлор болуп эсептелинет экен. Үчүнчү бул дисктик архиваторлор. Дисктик архиваторлор бул колдонуучуга да байкалбастан дискке жазылган бардык информацияларды архивдеп жана аны окууга ыңгайлуу абалга келтирүүчү, өз ичине резиденттик драйверди камтыган архиватор болуп эсептелинет экен. Бул ошол дискте автоматтык түрдө ар бир жазылган информацияны архивдеп жана аны окууга ыңгайлуу абалга келтирип берет экен. Архивдөөчү программалардын түрлөрү түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болгон болсо, анда үчүнчү планга өтөбүз. Үчүнчү план бул популярдуу архиваторлор же болбосо эң көп колдонулган архиваторлор. Бул эң көп колдонулган архиваторлор бул WinRAR болуп эсептелинет жана Zip. Мен мисалы турмушумда бул Zip жана WinRARды колдоном. Негизинен кеңири колдонулган популярдуу архиваторлордун катарыга жана WinAce кирет жана WinZip. Бул архиваторлордон башка дагы архиваторлор көп, бирок биз эң көп колдонулган жана ыңгайлуу архиваторлор бул жерде бул WinRAR, Zip, WinAce жана WinZip болуп эсептелинет. Популярдуу архиваторлор боюнча түшүнүк алдыңарбы? Анда бышыктоо. Бүгүнкү теманы эгер түшүнгөн болсок, анда бышыктайбыз. Эми бышыктоодо бул ошо теманын ичиден, жогоруда айтылган маалыматтардан ичиден эле суроолор түзүлүп бул жерде. Бул суроолорго дагы ар ким өзү жооп бергенге аракет кылалы. Бул архивдөө процесси деген эмне? Архивдөөчү программалардын функциялары кайсылар? Архиваторлордун түрлөрү жана популярдуу архиваторлор деген кайсы архиваторлор кирет жана утилит программалар жөнүндө айтып бергиле. Демек, бул суроолордун баарына ар бирибиз өзүбүз ушул видео сабактын ичинен жооп табабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын тапшырмасы, бул сабакты конспектлеп окуп түшүнөсүңөр, баарын дептерге түшүрөлү жана окуп аны түшүнөлү. Андан кийин бул интернеттен кошумча маалыматтарды карагыла, архиваторлор деп издеп көрсөңөр болот. Жана ушул сабакта айтылбаган калган маалыматтарды кыскача конспектлеп дептерге интернеттен алып жазсаңар болот. Анда тапшырма түшүнүктүү болсо, саламатта калгыла.